Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nahmeduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve men ve ala. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar Peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem ve salavat salamlar bolsun. Hurmatlı musulman bir tuğandar, Allah subhanahu ve Teala oor günölөрдөн, çoң günölөрдөн alыс bolup, Allah Teala'm adal kılganга, Allah Teala'm жақшы ырыскы деп, адал ырыскы деп айтканга жакын болуп, жашообузду жаңылап, nurlu жашоодо, бейпил жашоодо, күнөөсүз жашоодо күн көчүрүштүктө Allah Teala'm барыбызга насип кылган болсун. Катардагы 21-чи чоң күнөө бул уурулук. Кур'ан-ы Каримде وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Uğurluk kılgan erkek cana ayaldı, kılmışlarına jaraşa Allah Teala tarafından azap, jaza bolu üçün koldorun keskileri. Allah martabalı danışman zat. Kolu kayerinin kesilet, kanday olup kesilet. Arap dilinde uğurluk degen sarika dep koyat. Naşul sarika sözünden alınat. Бұл сөздің манisi коргоого алынган мүлктүн белгилүү бөлүгүн билдирбей алыштык. Yani уурулук деген мен коргоого алып койдум буну. Бул буюмду, үйдү, акчаны, айтор коргоого алынган буюмду, нерсени билдирбей алыштык, бул уурулук болуп эсептелет. Демек, korgоого alınbagan mülktü alуу İslam'da, İslam mizamçılığında katуу jaza berilçü uğurluk bolup eseptelbeyt. Korgоого alınmasa. Жолдун boyunda өсүп турган, жөн, эч кимге тиешеси жок. Almadan жерге астына түшүп калса, акырын алып жууп тазалап жештик мүмкүн. Kadimki değil. Uğurluk kılgan adam, erkek bolsun, ayal bolsun, eğer balagатка, erezege жеткен bolso, akıl ээси ордунда жайында bolso, birinci oң kolu bileğinin kesilip taştalat. Bul oşoğa jaza boluşат. Misal uğurdadı mı? Belgili ölçüm айтылат. Бұл атайын фикх китептеринде так ачык айтылган. Ошол билегинен мына жеринен кесип ташташ керек. Уурдаган ууруну колун ушул жерден чаптырып салыш керек. Чабып кесип таштайт. Кескенден кийин ошол майга салып, кызып турган майга ал ушул жерде каны токтоп калат. Ошол боюнча бүтөт дагы кийин адамдар ушуну ууру деп билиш керек. Ошол колу кесилгенден кийин, демек уурдап колу кесилген турбайбы деп түшүнүшөт. Бул ошол колу кесилгенден кийин Allah Teala'nын астында ал кишинин ошол жазасы токтойт. Ошол колу кесилиштик менен жана уурдаган буюмду кайтарып бериштиги менен. Бирок төмөндөгүчө шарттарда кол кесилбейт. Андан башка, кол кесүүдөн башка жеңилирээк жаза колдонулат. Мал мүлк коргоого алынбаган болсо, баасы 1 динардын 4/1 бөлүгүнчө же болбосо 10 дирхамдан 10 теңгеден төмөн болсо. Бул ошол дирхам, динарлар өзүнчө бир фикх сабагында айтылат, анын канча сомго барабар экендиги буйруса, ошол өлчөмгө жетпеген буюм болсо, жей турган нерсе болсо, ал эч качан кол кесерлик жазага алып барылбайт. Мисалы, нанды же оокатты курсагы ач адам жештик үчүн, белин көтөрүү максатында алып кетиш үчүн, мисалы, нанды уурдаш жейиштик менен, уурдап жейиштиги менен бир нанды, аны эч качан шарият өкүмдары колун кесип салбайт. Эгер
bir жолу уурулук кылып, сазайын жазасын алгандан кийин адатынча дагы кайталанып калса, мына ошол уурулук экинчи жолу, колу жок да оң колу, билектен жок, экинчи колу менен уурдап, же ошол уурулукту кайталап кыла турган болсо, экинчисинде эмне кылат десе, анда сол буту кесилип салат. Сол бутту кесип салат. Үчүнчүсүндө дагы кайталанып калса эмне кылат десе, анда үчүнчүсүндө же оң бутту, же сол колду кесип алуу ыктыярында болот. Же болбосо өмүр бою түрмөгө камап салуу, камакка киргизүү менен жазаланат. Мына ушундай өкүмдү парз кылган Алла Таала даанышман, даңктап, даңазалоого татыктуусат. Демек, ошондо гана уурулуктан тыйылат деп ойлойбуз. Анткени Алла Таала хаким, даанышман зат, пенделердин жашоосун билген, түшүнгөн зат, кыяматка чейин ким эмне кылышын билген зат. Мына ошол уурулардын жазасы камак эмес, балким биринчиси ошол кол кесүүдөн башталган болсо, кол кесүү мыйзамын киргизген болсо, анда уурулук токтойт. Чоң иште болсун, карапайым бир жупуну иш болсун, же жөн гана көчөдө жүргөн, өзүнүн ишин билген жаран болсун, уурулуктан кескин токтомок. Шарият өкүмү ушундай. Исламда уурулук кылган кишинин сөзсүз түрдө мына билектен кесилип салыш керек. Экинчиси, кийин дагы кайталанган болсо, анда сол колун же болбосо экинчисинде сол бутун кесип салат, үчүнчүсүндө сол колу менен оң буту ыктыярдуу, же сол колун кестесе сол колун кесет, болбосо оң бутун кесип салат. Мына ошол ууруга берилген жаза болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала ууруну наалаттады, каргыштады. Ууру адамды каргыштаган Алла Таала. Ал жип уурдайт да, анан колу кесилет. Ошол жип уурдаса дагы белгилүү шарият белгиленген өлчөмгө жеткенден кийин бул кишинин колу кесилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Эгер Мухаммадтын кызы Фатима уурдаса, мен анын колун кесмекмин" дейт. Мына үлгү бизге. Эгер менин кызым, тагыраак айтканда Мухаммадтын кызы Фатима уурдаса, Фатиманын дагы колун кесет элем деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Азыр бүгүн бизде ошол кээ бир учурда максаты, ниети уурдап алыштыгы үчүн өзүнүн жакынын, өзүнүн тууганын же өзүнүн кызын, өзүнүн өкүл баласын айтор, өзүнүн жакын бир ишенген адамын ошол чоң бир ишке орноткон кездер деле бар. Максат ээлеп алыш, же кымтып алыш. Эгерде ниети ошондой боло турган болсо, Алла Таала алардын жазасын берет. Бирок үлгү бизге ким? Үлгү бизге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ал киши айтат: "Расулуллах, эгер менин кызым Мухаммед алейхиссаламдын кызы Фатима уурдаса, анын дагы колун кесмекмин" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө уурулук кылып жаткан учурда момун болбойт, бирок тобо кылып Алла Таалага жалына турган болсо, анда тобосу кабыл болот деди. Же иманы кайтарылат. Ошол уурдап жаткан учурда, алып аткан учурда, документтерди жасатып аткан учурда ыймандуу болбойт. Ыйман көтөрүлүп турат. Ошол учурда, алып аткан учурда, бекитип аткан учурда, жасатып аткан учурда, кол коюп аткан учурда, ыйман көтөрүлүп турган учурда, Алла сактасын, жүрөгүбүз токтоп калса, жаныбыз үзүлсө, демек калимасыз, намазсыз, зекетсиз, ыймансыз, динсиз абалда аламдан көз жумабыз. Алла Таалам bundan баарыбызды сактаган болсун. Имам Захаби айтат: уурдап алган нерсени кайтарып бермейинче тобосу кабыл болбойт.
Ya Allah meni geçir, ya Allah meni geçir, ya Allah meni geçir deb berишtik. Жакшы. Mesela siz uğurusuz, uğuru. Uğurun siz kantip duаңыз kabul bolот. Bu peygamberimiz aytып атат. Алыстан жүдөп какап келсе де, чачтары тозуган абалда колун көтөрүп, "Я Алла" деп сураса дейт. Анын жегени арамдан, кийгени арамдан, азыктанганы арамдан болсо, анын дуасы кантип кабыл болсун дейт. Сиз кантип дуа кыласыз? Кээде мечитте саптарда отурасыз сиз деле. Ошол уурдаган уурулугуңузду билесиз. Уурулук жол менен алып жегениңизди билесиз. Уурулукча алып кийгениңизди билесиз. Уурулукча алып мингениңизди билесиз. Ya Allah деп миң жолу жалынбайсызбы? Миң жолу. Бирок ошол азыктанганыңыз, жегениңиз, ичкениңиз, кийгениңиз, мингениңиз баары арамдан болуп атса, кантип сиздин дуаңыз кабыл болсун? Ва гудия бил харам. Арамдан азыктанып аткан болсо, пайгамбарыбыз айтат: "Фа анна юстаджабу ла." Анын дуалары кантип кабыл болсун дейт. Апарып бересиз. Мына документти мен сенден уурулук жол менен өткөзүп алдым эле. Мен Алла Таалага кайттым, тоба кылдым. Ал жериңди. Ал мына машина сеники болчу. Мына акча сеники болчу. Мен уурдап алдым эле. Сенин мынча айлыгыңан кыркып алдым эле. Ошол сеники, мына кайтардым. Урматтуу өкмөт башчы, урматтуу президент, урматтуу аким, мына жерди мен тартып алдым эле. Мен Алла Таалага кайттым, мен намазга кайттым, мен дуа кылып атам. Алла Таалага ибадатым менен, ыйманым менен ажыга барып келдим, ажылыгым кабыл болсун. Орозо кармайм, орозум кабыл болсун. Мен намаз окуп атам, намазым кабыл болсун. Мен аркамда баланы, неберени, жакшыларды тарбияп келатам. Ошолордун тарбиясы жакшы өссүн десеңиз, анда мынаны кайтарып бериңиз. Тартып алган буюмуңуз болсун, минген машинеңиз болсун, жашаган жериңиз болсун. Эгерде ошону тартып алганыңызды билсеңиз, Аллага кайттым десеңиз, анда сиз кайтарып берип, анан тооба кылыңыз. Ошондо Алла субхану ва таала тообосун кабыл кылат. Эгер эч нерсеси жок болсо, мал мүлкүндө ээсине барып, мени кечирип кой, мен кайтара турган буюмум жок болуп атат, эч нерсе мүмкүн болгондо берермен, мүмкүн болуп калса берем, мени кечирчи деп кечирим сураңыз бар. Эч нерсе эмес. Бүгүн баары артта калды мейли. Бирок ошол билгендериңизди жазасыз. Жазып койгонсуз да, барып ээсине барып, жөнөкөй жарандардан болсо, аны кайтарып бериңиз. Эгер мамлекет мүлкү болгон болсо, ошол акимге, айыл өкмөт башчыга, ошол министрге барып, кечиресиз, мен мамлекет мүлкүнөн ушунча-ушунчаны алып жедим эле, бул меники эмес, бул мамлекеттин буюму деп ачык айтып эле бериңиз, кайтарып бериңиз, казынага кайтарып бериңиз. Бул менен сиз азапталып же соттолуп кетпейсиз. Мамлекеттер буюрса сизди кечирет. Бериңиз. Анан Алла Таала дуаңызды кабыл кылат. Алла Таалам уурулуктан сактаган болсун. Ар бир жаран, Кыргызстандын ар бир жараны, жашы кичүүсү, эркеги, аялы бардыгы жакшылык иштерге кайтып, уурулуктан алыс болуштугубузду насип кылган болсун. Ким кандай амалды айла кылып уурдап жеген болсок, же кийген, же ичкен болсок, аны өз ээсине кайтарып бериштикти насип кылсын. Ыйман менен, ла илаха иллаллах калимасы менен жакшы абалда, жүзүбүз нурланган абалда, Алла Таала күнөөлөрүбүздү кечирген абалда, момун абалда бул дүйнөдөн кош айтыштык насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.